Арбаңыздар, дактыбармандар, барыңыздарга ысык салам айтам. Үй бөлүк Окей радиосуна кош келиңиздер. Биз менен чогуу баарлашып, маектешип бирге бололу. Сыр маек программасы башталды. Кыргызстандагы ошол эң алгачкы үй бөлүк радиого кош келиңиз. Кызматта журналист Канат Алмамбетов. Бүгүнкү менин коногум дагы кызыктуу, анан өзгөчө азыр дагы сизде мүмкүнчүлүк бар. Жумуштардын баарын жасап коюп, 1 сааттык убактыңызды бизге бөлүңүз. Эгерде бүгүн биз ошол келечектеги уул кызыбыздын келечегин ойлой турган болсок, анда бул маекке сиз сөзсүз түрдө катышышыңыз керек жана угушуңуз керек, көрүшүңүз керек дейт элем. Бүгүн бизде конокто дал ушул Германияда жашаган туулган күнү 7 январь экен, өтүп кетиптир. 6 январь. 6 январь. Бүгүн ошол мекендешибиз Элнура Нуралиева менен маектешели деп турабыз. Анан Элнура, кантайсың? Саламатсызбы Канат байке, саламатсызбы Окей радиосунун угуучулары жана тыңдаачылары, баарыңыздарга эң биринчиден салам айтам. Көрүүчүлөргө баары жакшы. Көрүүчүлөргө дагы кол булгалап коелу. Биздин көрүүчүлөр дагы бар экен. Көрүүчүлөр да бар. Көрүүчүлөргө сиздерге дагы ысык салам айтам. Баарыңыздарды ушу биздин байке айтып кеткендей эң ачык, жакшы маегибизди аягына чейин угушуңуздарды кааламакчымын. Жакшы. Элнура болсо өзү азыр Германияда, эгерде тагыраак айта турган болсом, Ганновер деген шаарда, Ганновер деген бул ошо Германияда 16 бундес мамлекет бар, ошонун Нидерсаксен деген бөлүгүндө жайгашкан шаар. Ошол жерде ошо 9 жылдан бери жашап, окуп, иштеп келе жатам. Жакшы, эми 9 жылдан бери жашап атсаңыз, коён жатагына чейин билип калыптырсыз да Германияда, кайсы жерде эмне бар? Баягы Германия чоң, албетте. Ошол 9 жылдын ичинде Германияны жана Германиянын сыртын кыдырып чыкканга жетиштим. Буюрса, конокко келсеңиздер, көрсөткөнгө даярмын. Мынакей, буюрса. Анан артыңыздагы сүрөт дагы мындай көздүн жоосун алып турат. Кыргызстанды сагынгандыгыңыздын өзү ушундан эле байкасак болот экен. Туура айтасыз, баягы. Кыргызстанды сагынганда кусалыкты кантип басасыз? Баягы адам жакшы нерсеге бат көнөт деген негизи чын да, баягы жакшы жашоо, мисалы Германияда транспорт десеңиз, транспорт, медстраховка десеңиз баары эле жакшы. Бирок баягы мындай деген да нерсе бар да, баканы дейт, такка отургузса, баткакты көрсө дейт, алтын тактан баткакка ыргып түшүптүр дейт да. Бирок биз канчалык баягы сонун жерде, баардыгы даяр жерде жашасак дагы, бул Кыргызстан биздин жүрөгүбүздүн түбүндө. Мен Кыргызстанды ойгонсом турсам, эсимде сүрөттөрү жанымда. Айтор, мен каякта жүрсөм дагы Кыргызстандын кызы экенимди, Кыргызстан менин мекеним экенин, ал жерде мен дагы көптөгөн иштерди кылат экенимди, жакшы иштер менен алек болот экенимди билип жашап келем. Жакшы. Анан биз билебиз, Элнура нарындан 5 эркек бир тууганың бар, Байке, сиз информацияны жакшы алыптырсыз. Үй бүлөдө жалгыз кызсың, Ооба. Жакшы. Эми баягы нарында болгондуктан өзгөчө артыңдагы боз үйлөр дагы ошол ат менен бараткан балдардын сүрөтү. Мунун баардыгы эми баягы кайсыл жердин кулуну болсоң, ошол жерди эстеп, бир сагынып, куса болуп дегендей. Сен эмес, мен деле. Мына Орда калабыз, Бишкекте жүрөм, канча жылдан бери айылды сагындым. Анан жумуш көп болгондуктан ушундай бир доордо ишеп атабыз, деле эч нерсеге бир убактыбыз жок болгондой. Анан сен эми дүйнөнүн чоң мен деген өлкөлөрүндө, мисалы ошол эле Германияда жашап атасың. Анан Германияда бизге караганда убакыттын өтүшү бизге караганда тезирээк болуш керек деп айтат элем. Анан ал өлкөдө дагы убакытты ушундай үнөмдөгөн адамдар эмеспи? Мисалы айылда биле турган болсом, айылдагы ошол убакытты туура өздөштүрүп, баардыгын тыпырайтып, баардыгын жакшы жасаган адамдарды ал немис деген атка конгонун деле билип эле жүрөбүз да. Бирок эми убакытты туура колдонгонду ал жактан үйрөндүңбү же ошол нарында жүргөндө эле убакытыңды туура колдонгонду билчү белең?
Мен кичинекей кезимден эле баягы эмнегедир Германияга барам деп мен эч максат эле коюп турмун, бирок менин максатым баягы Америка жака окуп кетиш болгон да. Ошол кездерде мен кичинекей кездерде аябай көп тааныштарыбыз, биздин жакын туугандарыбыз Америкада окушчу эле. Алар мага аябай чоң стимул болду да. Анан ошол кезде эле мен убакытка так болбосом дагы баягы айткан ишиме турган үчүн мени кээде жакындарым немка деп коюшчу да. Бирок мен деги эле ошо Алыс аягы кетпей эле койгула. Германияга анан аягы ошо Германиядан окуп иштеп калат экенимди билбептирмин. Анан ошо көп укчумун, ай бул немка, ал айтканын кылат, дегенин жасайт, же болбосо айта бара келип калат деген сөздөрдү укчумун. Анан Кудай буйрук экен, аягы барып ушу Германияга бардым. Албетте Германияда убакыт аябай баркталат. Ал жерде баягы ушу биздин трамвайлар дагы минутасынан секундасынан кечикпей өтүп кетет да. Анан кээде мен өзүмдү роботтой да сезип кеткен убактар болот. Анткени элестетип көрүңүз, бир күндү пландасаңыз, бир трамвайдан кечигип калсаңыз, экинчисинен сөзсүз кечигесиз. Анткени экинчиге жетишпейсиз. Экинчиге жетишпесеңиз, үчүнчүсүнө жетишпейсиз. Ошентип кечигип баягы айтылган конференцияларга жетишпей калсам мен үчүн өтө уят да. Ошондуктан Германия мени бул нерсеге чындыгында дагы бир жолу мындай көбүрөөк үйрөттү бул тактыкка. Анан мен ошо Кыргызстанга жылына бир жолу, жок десе бир 2 жолу келгенге аракет кылам жылда. Анан келгенде ушу мен ушул нерсе тажатып жиберет да, досторум. Биз 12 жолугабыз деп коюп 2де келишет, анан мен болсо эбет кетем да, ай айтпайсыңар, болбойсуңар. Анан бир жагынан бул техника убакыт ушунчалык азайып жатат. Бул ошол эле IT биз көтөрүп жүргөн телефон. Кыргызстан эмнегедир Кыргызстанда жашынан карысына чейин телефонго багынып калгандай да. Анан баягы чай ичип отурганда кафелерде ошончалык телефон менен эле отура беришет да. Анан мен аябай сүйлөшкөнү барам ал жака. Анан ошол культура бизге отуруп бараткандай да, баягы телефон менен жатып туруп. Немистерде ошол нерсе уят да. Мен бирөө менен, мен досум менен чай ичкенип барсам, ал телефон менен отуруп алса, бул сыйга жатпайт да. Анан ошол нерсени Кыргызстандан мен де кээде досторуман ошол нерсени талап кылып, ай телефонуңду таштачы, мен менен сүйлөшкөнү келдиң го, бияга убакыт албайсың деп мен таарымдалган убактар аябай көп болот. Ооба, туура айтасыз. Бул нерсени мен деле байкадым эле. Бул жактагы ошо чет элдик достордо мисалы 6-күнү анан дем алыш күндөрү бир катты жаза турган болсоң WhatsApp'тан, бир кайрылуу кыла турган болсоң, карабайт да, карабайт. Сен маанилүү болсо деле карабайт. Анан бир эгерде болду жолдошуп алсаң, анда ал карашы мүмкүн. Бирок мындай карабайт да. Анан ошондон кийин ойлондум, 6 дем алыш күнү чет элдик досторду Кыргызстандан деле биз тынчын албашыбыз керек экен деп. Ой, бул нерсе көбүрөөк байкалып турат. Эмнеге дегенде, мисалы, Элнура, өзүң деле байкап атсаң керек. Мисалы, досторуңду саат 12-де жолугабыз десең, алар 12:30 келет деп, бара-бара сен 12:30 деле келип каласың да. Эгерде аларды сен үйрөтө албасаң, алар сени үйрөтүп коюшу мүмкүн. Айтамбы? Жакшы, убакытты туура колдонуу баарыбыздын колубузда да. Убакыт жамандап атпай, убакыт ута билгиле депчи. Убакыт эгерде биз колдоно албасак, анда көп жагынан да ийгиликке мындай ийгилик жарата албайт экенбиз. Эми суроо. Мына Германияда 9 жылдан бери иштеп жүрүп турсуң. Анан мен билгенден маалымат боюнча ошол чет жака окуп келүүгө көп каражат коротпой эле окуганыңды таап алдым да. Анан бул кандай болду эле? Негизи эле бүгүнкү күндө чет жака чыгыш үчүн чет жак сырттан окуунун өзү эле бизге мисалы акчаны көп талап кылгандай. Талап кылат десем да болот. Бирок сен 10 жыл мурда окуган ошол көп акча коротпогон бүгүнкү күндө деле мүмкүнбү? Жана кандай кылып сен ошол кыялыңды ишке ашырдың эле? Албетте мүмкүн. Мен муну болушунча колуман келишинче айтып эле келем. Ушу жаштарга бизден окуйм дегендерге ушу информация жетсе экен деп, ошол жүзүнө айтсам бирөөсү ошол эркине ишке ашып кетсе да бул менин максатым ашты деп билем. Анан ошондуктан мен бул узун историяны кыскартып айтканга аракет кылайын. Мен кандай кылып ошол аз почти баягы мамлекеттик университетте бекер окуганым жөнүндө кандай бул жака келип калдым. Мен ошо сиз айтып кеткен нарын
Обайсынан келдим Бишкекке келип техникумга тапшырдым, финанс техникумуна окудум. Анан университетке тапшырдым. Мен школду да кызыл менен бүткөм, кийин техникумду да кызыл менен бүттүм. Анан университетке тапшырганда билдим да, мага бир нерсе жетишпейт, мен колуман да көп нерсе келет, бирок ошол нерсени мен колдонбой жатам. Анан сизге айтып кеттим, ошол кезде биздин туугандарыбыз ошо Америка тарапта Бостондо окуган университетте. Анан мен аларга чалып ушунчалык көп информацияны алганга аракет кылып элем да, болбосо ал кезде интернет деле ушунчалык өнүгүп кеткен эмес да. Баягы скайпка мынчага келиңиз, анчага келиңиз деп баягы убакытты болжолуп, анан ошо сураштырып атып, анан Америкада мен high school окусам ушунчалык көп акча талап кылат экенин аягы түшүндүм. Анан мен ошол эле учурда сиз айтып кеткендей менин ата энемдин 6 баласы бар, 5 баласы, байкем бар. Анан баарыбызды окутту да, анан дагы мен Америкадан окумакчымын деп ушунча көп акчага мен аларды алгым келген жок. Аягы айтып да, эки бутум, эки колум, эки көзүм соо, буга мен өзүм жетишим керек. Анан ошол кездерде информация топтоп баштадым, чогултуп баштадым, сурап баштадым. Аягы мен ушу Германияга программа бар экенин, ал жака өзүңдүн күчүң менен эле кетсе болот экенин уктум. Ал программа менен кетип мен 1 жыл жашадым. Андан кийин университетке даярдык көрүп баштадым. Германияга киргенден кийин эч кандай агентствонун же болбосо бирөөнүн жардамы жок эле, өзү эле университетке өткөнгө жетиштүү информация бар. Анан ошол информацияларды топтоп баштадым. Аягы 6 университетке тапшырдым. Ошо Германияда мен деген ошо техникалык университеттерге тапшырдым. Ошо өзүм IT багытына кетким келди да. Анан мен ошо IT багытын жөн эле тандап койгон жок. Мен ошо 1 жылдын ичинде конок студент болуп университеттерди кыдырып чыктым да, сабактарына кирдим, профессорлор менен тааныштым, сүйлөштүм, лекцияларын уктум. Аягы келип ошо Ганновердеги техникалык университеттин профессорлору эмнеге мени аябай эметишти да, өздөрүнө тартышты. Бизге келип ал сабактар, бул сабактар бар деп өзүлөрүнүн ошол презентацияларынан дагы мага эме беришти, көргөнгө уруксат беришти, доступ беришти да. Ал жака ошо база данныхка кирип мен алардын лекциялары менен таанышканга жетиштим. Анан ошондон кийин ошо Ганноверде калып өрүүнү чечтим. Ганновер дагы мага ошол кезде уруксат берип калды университетке, ошо бюджет багытында окуганга. Анан баягы издегеним табылып эле өзүм ошол IT багытында ошол Ганноверден техникалык университетте баштап калдым да. Анан бул үчүн көп нерсе талап кылынбайт байке. Мындай ишенесизби, мен буну айтсам койчай дегендер көп да. Бул үчүн болгону Кыргызстандан эң жакшы деген баа менен окуш, ошол эле мектепти техникумдан андан кийин окушуп айырмасы жок. Ошол эки 11-дин базасы менен бүтө турган болсо эң жакшы деген айталы 5 деген баа менен бүтүп кетиш. Жана бизде бир айырма бар. Германияда окуу системасы ошол эле мектепте 13 жыл окушат, 13 жылдан кийин школду бүтүп кетишет. Бизде Кыргызстанда 11-класс менен бүтүп кетишет. Анан айтат да, окей, анда туура эмес болуп калат. Силер 11 жыл менен келсеңер, биз 13 жыл курап окусак, анан баарыбыз тең университетке бирдей эмеде кирип кетсек, бул туура эмес дейт дагы. Немистер айтат, бул бир нерсени талап кылат. Окей, анда силер Кыргызстандан 2 семестр бир университеттен окуп келгиле. Биринчи курсуңарды биз 12 класс деп эсептейбиз дагы, экинчи курсуңарды 13 класс деп эсептеп туруп, силерди биздин системага тагап коебуз. Ошентип силер биздин университетке өткөнгө акыңар бар деп айтат. Айталы, мисалы, биздин ошо угуп жаткан көрөрмандар, угармандар, көрүп жаткандар ошо эң жакшы деген баа менен школду бүткөн болсо же жакында ошо бүтүшсө, анан кийин өзүлөрү ошо Германиядан окугусу келген факультеттин 1 жыл толук ошондой 2 семестр очный да, 4 семестр заочный да окуп, аны дагы эң жакшы менен баа алып Германияга кете турган болсо, ал жерде тил сертификатын бере турган болсо, анда Германиядан бюджеттик багытта окуганга ар бирөөнүн укугу бар. Албетте Германияда талап бир местага 3000 студент орун талашат. Бул статистика көрсөтөт. Бирок ошол эң баасы жакшы болгондор баягы автоматический листтин өйдөсүнө көтөрүлөт дагы, лист эле кесишет да. Ошондо эң баасы жакшы болгондор үстүндө тура турган болсо, сөзсүз алар бир университетте болсо экинчисинен сөзсүз месте алышат да. Бул нерсе оңой эле. Болгону бизге баа керек. 2 семестр Кыргызстандан университеттен окуп кеткен
эменин университеттин баасы керек. Анан ошол Кыргызстандан университет тапшырып аткан университетти тапшырып атканда кылдаттык менен мамиле кылыш керек. Бул биринчиден гос университет болуш керек. Биздин мамлекеттик университет аккредитация болот Германияда. А самофинансирование деген университеттер бар, өзүн өзү баягы финанс жактан каржылаган университеттер Германияда аккредитация болбой калышы болуп мүмкүн. Ошондуктан ошол нерсени абайлашыбыз керек. Анан Кыргызстандан кайсы багытты баштаса, Германиядан ошол багытты узарып кете алат. Айталы, математика, прикладная математика, информатиканы баштаса, Германиядан информатика, математиканы улантып кетет. Эгер бул жактан биология, химия, медицинага чукул багыттарды тандаса, Германиядан ошол эле багыттарды улантып кете алат. Эң сонун. Анан сиз менен канча студент ат салышты? 3000 же андан да көппү? Негизи мындай да, бул 3000ди мен айткандын себеби бар. Анткени бизде Центральная Азияда квота өзүнчө болот. Мисалы, Африкага өзүнчө квота берилет. Анан бизде Африкадан башка өлкөнү айтыңыз. Мисалы, ошол эле Америка жака, Европа жака квоталарды бөлүп коет да. Баягы, мисалы, Центральная Азиядан монча киши бир жылы окуганга уруксат бар деп квоталарды бөлүп коет да. Анан ошол биздин, мисалы, айталы, бир жылда бул нерсе алмаштырушу мүмкүн, семестринен жарыш. Айталы, бул жылы информатика факультети үчүн бир 15 студент тапшырса болот деп, мисалы, Ганновердин университети айткан болсо, мен жөн эле мисал айтып атам, 15 места депчи. Ошол 15 местанын бир Кытайдан келген биздин кошуна мамлекеттен канча миңдеген студенттер ат салышы мүмкүн. Биз менен Кытай бир местага ат салышабыз. Элестетип көрүңүз, Кытайдын территориясы менен Кыргызстандын территориясын салыштырып болбойт. Элинин саны, элинин саны, анан ошондуктан биз Центральный Азияга Кытайлар менен кошо ат салышкандыктан, анда ал жактан өтө чоң эме келет. Студенттин саны келет. Ошондуктан биз бир место үчүн 3000 студент ат салышабыз. Жакшы. Эми менде мындай суроо болот да. Ошол Германияга барып окуурдун астында, техникумда окуганда тилди өздөштүрүп алган жеңил болот да, мисалы немис тилин билип алган. Же англис тили деле жарай береби? Ошол мен бир 3 эң негизги пункт айтып кеттим. Бул эң жакшы баа. Экинчиси, ошо Кыргызстандан университетти жок дебесе бир 2 семестр, 1 жыл толук баягы очный факультетте окуп кетиш, анан ошол эле учурда өзүң каалаган факультетин ошол убакта тандаш. Анан бул үчүнчүсү, бул Германияга баргандан кийин же болбосо Кыргызстандын ичинде тил сертификатын берүү. Эгер Германияда биздин жердештер университеттен бюджет багытында окуйм десе, анда сөзсүз түрдө бул немис тилинин тил сертификаты керек болот. Бул С1 деп коет. Бул ошо TOEFL менен салыштырганда, баягы ошо TOEFL уровеньиндеги тил сертификаты, ал 4 бөлүктөн турат. Аны Кыргызстандан дагы Гёте университетинен берсе болот, Кыргызстандын ичинде эле. Болбосо Германияга башка бир программалардын жардамы менен биринчи кетип, ал жакта 1 жыл жашап, чындыгында эле көрүп, Германия мен үчүнбү, мен жашай аламбы, культурасы мага жагабы, адаптация болуп кете аламбы, климаты мага жагабы, ошол эле учурда университеттерди кыдырып көрүп, 1 жылдын ичинде тил сертификатын берип тапшырып кеткендер бизде көп. Ошондой дагы жол менен биринчи ошо документтерин даярдап алып, тил сертификатын экинчи планга коюп туруп, анан Германияга кетип берсе болот. Жакшы. Анан IT тармагын башынан эле тандап алдыңыз беле, же бул кийинчерээк жаралдыбы, ошо Германияга барганда, же бул жактан эле? Ошо мен Кыргызстанда жүргөндө финанс жагын тандадым, экономика жагын тандадым, ошол жакта окуп баштадым. Анан мен Германияга кеткенден кийин, ошо башта айтып кеткендей, конок студент болуп университетте отурганмын. Ошо 1 жылдын ичинде мен профессорлор менен таанышып, ошол эле учурда факультеттерге кирип чыкканга жетишкен. Ошол эле машиностроениеге кирип чыкканмын. Дагы биздин жаныбызда отурган техникалык факультеттерди кирип көрүп, отуруп, таанышып, лекцияларын укканга жетишкен. Ошол учурда мага ошо информатика менен экономиканын байланышы көбүрөөк жаккан. Мен Кыргызстандан экономиканы окудум, ал жактан дальше экономиканы улантсам болот экен, и информатиканы. Бул мен окуган факультет экономика и информатика деген факультет болчу. Ошондуктан экөөнүн айкалышын тандоо мен үчүн жеңилирээк отурду да. Анткени такыр эле баарын нолдон баштабай, буга чейин менин билимим
экономикада бар, а улантып кете турган нерсе бул информатика болот да деп ошондуктан ошол нерсени тандаганмын. Анан өзүм деле азыр ошол багытта код жазам да, ошол багытта программистмин. Эң сонун. Анан мындай суроо болсо, негизи бизде кандай? Мына сиз айтып атасыз, ошол Германияга барып конок болуп көрүп келдим, тандадым, көрдүм. Тандоо деген сөз жаңырып атат да көбүрөөк. Бирок биздин айылдагы салт санаабызда кандай үй бүлөлөрдө? Сенин байкең бул жакта иштейт. Сенин тайкең бул жакта иштейт. Анан тандоо бизде бар. Ата энебиз тандайт, тайкебиз тандайт, байкебиз тандайт. Кайсы жакта киреше көп болсо ошол жакты көздөп умтулабыз да. Ооба, бул бир чети канча бир пайызга туура эле. Бирок ошол негизи үй бүлөдө кандай салт санаа болсо, үй бүлөдө кандай каада салт болсо, кандай тарбия берилсе, ошону учканда ошону кылабыз да. Анан сиздин үй бүлөңүздө негизи кандай эле? Мына ошол жагынан, мисалы, ошол кесип тандоодо, окууга тапшырууда, мына ошол жагынан. Анан дагы бир сөзүңүздү баса белгилегим келип турат. Бизди окуттуңуз деп ошол ата энеңизге да түйшүк кылбай, ушундай бир өзүңүз дагы аракет кылып турасыз да. Мына ошол сиздин ата энеңизден алган тарбиясынын, талим тарбиянын келген кыял жоруктарбы? Албетте биздин үйдө ачык демократия. То есть биздин үйдө эч качан ата энебиз сен ал жака бар же бул жака бар, же сен аны кылышың керек, муну кылышың керек жок болгон эмес. Болгону менин ата энем бизге айтчу да, билим бул биринчи орунда. Андан кийин эмне кылсаңар ошону окуп, дипломуңарды алгыла, өзүңөр каалаган нерсени окугула. Айтор аяга келип кара күч менен силер жан бакпагыла. Жакшы. Менин ата энем дагы убагында ушу апам эң жаш турмушка чыккан экен ошо 18 жашында. Бирок балдарын көтөрүп алып университетте окуган да илгеричи. Ошондуктан биздин үйдө билим биринчи орунда турат. Менин ата энем мугалимдер, ошондуктан бизде эч качан ага бар буга бар же сен аны танда муну танда ал нерсе болгон эмес. Жакшы, ооба, бир интервьюңузда окуп калдым. Идиш жулбаса койсун, окууну кыл деген апаңыз айткан турбайбы? Ооба. Анан кийинкиси ошол эле жерде мына биздин үйдө демократия деп атпайсызбы? Ооба, бирок бир интервьюңузда айтыптырсыз. Мен ушу Германияга окууга тапшырып өткөндөн кийин анан ата энеме айттым, ага чейин унчуккан жокмун дегенде, же мен туура эмес түшүнүп алдымбы? Мен жок, бул бир эле нерсе эмес. Мен Германияга кетип атканымда дагы визамды алгандан кийин ата энеме айтканмын да, мен Германияга кетип атам депчи. Анткени эмне үчүн? Биринчиден ошол мен эң биринчи Америкага деп даярданып жүрүп көп нерсени айта бергем да, эми анан мына болот. Анан экинчисинде анан бирок мен ата энем бир менин характеримди билет, Элинора айтса кылат. Анан аяга келип өзүң каалаганын кылат, эми жок депчи. Анан эмнегедир мен аягы ушу аны кылып атам, муну кылып атам айткым келген жок. Анан ошо визаны алганда мен Германияга кетип атам десем акымдар деп коюшат. Аягы билбейм, аябай эме болгон эмес да. Анан кийин деле биринчи ошо чуркап жүрүп, анан аягы результаты чыкканда мен ал нерсени айтам дегем. Анан университеттен место алгандан кийин алдым деп айттым да. Ошондуктан башында жөн эле бир нерсени айта берип, анан аягы болбой калыштан мен да корком. Бул жашоомдо деле көп болот. Бир нерсени планды койсом, эч качан аны айта бербейм. Баары бүткөндөн кийин болду деп айтып коем, ошол мага жетиштүү болот да. Жакшы, ушул бир нерсени кылып аягына чыга турган кулк мүнөздү кимден үйрөндүңүз? Кимдин таасири? Ата энеңизденби же тууган журттунбу, достунбу? Ата энем экөө бирдей эле ушундай эмеде мүнөздө бар. Бизге деле бир нерсени баягы айта турган болсо мурун, силер сабагыңарды жакшы окусуңар, аны болот десе, ошол нерсе болчу да. Бул да бизге аябай чоң мотивация болчу. Бул менин апамда дагы, атамда дагы өткөндө айткан сөзүнөн кайра кайтпаган мүнөздөр бар, албетте. Анан бул нерсе бизге дагы ошо келди окшойт. Мен байкелеримде деле ушундай бир мүнөздөр бар да, баарын айтышты, кылышты. Болбой баратса эртерээк айтып коюшат да, ошону абайлашыбыз керек экен, андай болбой калышы толук башка вариант да карашыбыз керек деген сыяктуу. Үй бүлөлүк эле биздин үй бүлөбүздө боло турган эле мүнөз да, баарыбызда эле ошо келиптир ошол. Жакшы. Негизи албетте ар бир үй бүлөнүн өзүнүн каада салты бар эмеспи? Анан сиз дагы ошол бала кезиңизде китепти көп окуп турсуз. Анан ошол китептин таасири кандай болду? Негизи эле ушу китеп жөнүндө бүгүнкү күндө эми китепти көп окууда балдар эмес, биз чоңдор өзүбүз тарбиялай албай атабыз. Туура жолго сала албай калдык бул нерсени. Ооба.
мен азыр ушу бир нерсеге аябай таң калам да. Биздин ушу менин өзүмдүн кичинекей бөбөгүм бар, анан ушу кайра эле телефондо да баягы кайра эле телефондо, кайра эле инстаграмда ушунчалык менин жүрөгүмдү оорута турган нерселер да. Анткени биз ошол чакта ушу кечинде көмкөрөбүздөн жата алып, анан бир убактарда билсеңиз керек, ушу 2012 2010 жылдары кечинде свет өчкөн убактар болгон. Кийин баягы лимитке отуруп коюп, анан кечинде бир саат 22ден баштап саат таңкы 6га чейин свет өчкөн маалдарда биз ушу чырактарга дагы анан свечаларга отуруп алып китеп окуп, анан кээде ата энеси урушуп калчу да, ушу көзүңөр бузулмай болду, күндүз окусаңар жакшы болот эле депчи. Биз ушу кыйнаса дагы ошо китепти көмкөрөбүздөн жатып алып чыракталашып окуган күндөр болгон да. Анан ошол эле убакта биз ооруп калыптырсың, температура болуп калыптырсың, бүгүн үйгө калчу десе болбой ушу совесть бербечү да. Школго барбай койсок бизди жаман окучу деп ойлоп калабы, же жалпоосу кармап калыптыр деп ошол нерсе бизде бар болчу да. Ой, кой барбай эле койгула десе да кетип калчубуз да, жок оорубай эле турабыз. Анан кечиндеси эң биринчи биздин эмебиз ушу үйдөн келгенде ушу тапшырма аткармай деген бар болчу. Эмнегедир ушу жаңы генерациядан ошол нерсени көрө албайм да, бул жүрөк оорута. Албетте биздин ошол окуган китептер менин Германияга кетишиме чоң жол ачты. Эң сонун. Эми ошол учурда мисалы эми айылдагы мугалимдерди баарыбыз эле билебиз кандай экенин. Же сиз окуп аткан ошол мектептеги, мына мектепке баргым келчү, каалоом болчу, сабакта калтырчу эмесмин. Мугалимдин таасири барбы бул жерде? Албетте, баягы эң биринчиден баягы айрыкча жакшы окуган баягы окуучуларды мугалимдер ош бетерден көтөрмөлөшөт да. Баягы сиз мисалы мен дайыма 5 алып жүрсөм, эртеңки күнү ошол 4 болуп калышын мен дагы каалабайм да, мугалим да каалабайт да. Эртең мен жаман сөз угуп калышымды мен дагы ал да каалабайт. Анан сый, анан мотивация дагы болот. Ал баягы жакшы окуган айрыкча окуучуларда. Анан албетте мен айтып кеттим, ушу апам школдо иштеген. Анан мен үчүн ошо кызыңыз же дагы мен байгелерим жөнүндө жаман сөз угуш менин ата энеме дагы чоң жаман нерсе болчу да. Ошондуктан биз аны кылбаганга аракет кылдык, ата энем ал нерсени укпаганга аракет кылды. Ошондуктан эң сонун. Жакшы. Эми Германияга кайтсак, мисалы бизде бир маселе бар да. Европа десе эле бизде мындай бир башкачараак түшүнүк бар да. Адамдар мындай бузулуп кеткендей, ал жакта жакшы бир кыйындай. Эми анын өзүнүн бир социалдык медиа дейбизби, социалдык дейбизби, жаңылыктардан дейбизби, ушундай бир бизде өзүбүзчө бир түшүнүк бар. Анан эми ал түшүнүктү түшүнүп туруп, билип туруп, анан кийин кыздардын чет жакка жөнөткүсү келбеген ата энелер дагы бүгүнкү күндө көп кездешет, мисалы. Анан сиз өзүңүз деле айтып атасыз, ата энеңиз ошол Германияга мына окууга өттүм, барган атам десе ии деп кабыл алды депчи. Жөнөкөй кабыл алганын билип турабыз да. Анан бүгүнкү күндө ошол чынында эле биздин айылдагы карапайым элдеги ата энелердин корккондой эле бекен Германия? Жок, албетте баягы ата энем биринчи мен виза алдым дегенде баягы жөн эле кабыл алды. Бирок качан ушу мен кетем деп чамадан түйүп баштаганда эне эмес, атага кыз аябай чукул болот эмеспи? Ошол кезде болду да, баягы атам мени кучактап улам чекемден өп, эмнегедир мен алыс жакка кетип атканымды билет да, кайра эле кааласам эртең келет экенин унутуп жаткандай да. Анан ошол кезде баягы көзүнөн жаш тегеренип, ушу кичинекей кызым депчи, баягы кыздарды баягы биз Кыргызстанда алсыз катары кабыл алабыз да, алсыз жан депчи. Ошон ушу кичинекей кыз эми кантип жетет Германияга деп ушинтип аябай мен кетирип мен узатып жибергенче аябай кыйналган да. Анан мен андан кийин ошо Германияда окуп жүрүп, анан кийин ушу бир убактарда ата энемди сыртка алып чыкканга аракет кылдым. Анан ошондо биз орто жолдон Турциядан жолугалы деп сүйлөштүк да. Мен Германиядан Турцияга учуп келем, ата энем Турцияга учуп келишет депчи. Анан ары биздин ушу саякат уланат деп ойлодук. Анан мен Германиядан учуп келип ата энемди күтүп отурам. Анан бир кезден кийин ата энем чыгышты да. Менин атамдын ушу көзүнө жаш тегерип калыптыр. Эмне болду десем, айтат, жан кызым дейт, сен ушу 20 жашыңда дейт, сен киликтеген чемоданды карматып туруп
килтеген Германиябызды узатып жүргөнбүз дейт. Азыр дейт мен чемодан дейт, мен сенин мамаңдын колун кармап туруп дейт, экөөбүз бир адашып кеттик деп ойлодук дейт да, килтеген мен дейт, уже 70-ке чукулдап калган адам мен дейт, апаң 60-тын ортосуна келип калды, экөөбүздүн жүрөгүбүз болбосо экөөбүз жалгыз эмеспиз дейт, сен күтүп турасың дейт, экөөбүз бирибизди колубузду кармап турабыз, бирок биз адашып кетчү дейт, жаман сездиктерчи. А сен дейт апарык баягы кичинекей кыз килтеген чемодан менен ушу Германияга учуп кетиптирсиң дейт да. Ошондуктан андай ошентип менин ата энем азыр ошол нерсени баягы башка неме менен айтышат да, эмоция мененчи. Ал кезде жакшы. мен күткөндөй эмес экен Германия, сиз ошону сурап. Кандай экен? Сиз күткөндөй эмес. Сиз эмнени күттүңүз эле, анан кийин эмне эле сизге мындай чынында эле деп мындай Албетте бияктагы түшүнүгүңүз менен аяктагыны салыштырып кандай айырмачылык болду? Албетте баягы үйдө эркелеп жүрүп, анан сыртка чыкканда ата энеден, бир туугандардан жаңы жок болгондо кыйналат экенсиң. Биринчиден баягы эң биринчиден баягы үйдүн тамагын сагынасың. Баягы эркелеп жүрүп өнүп калган адам дагы деле көзүмдү карап турса болмок деп ойлойсуң, бирок андай нерсе болбойт экен. Анан андан дагы чоң ответственность өзүң алыш кыйыныраак экен да. Айрыкча кыз болуп, анан ар бир шагыңды ойлонуп аттап башташ керек болот экен да. Кудай ушу мен аттаган, жасаган иш эртең менин баягы өзүм уят болгондой болушум керек. Анткени мага ишенип, мени колдоп, ошо мени жиберишти. Ошондуктан мен дагы баягы ошол нерсени актагандай болоюн депчи. Ошол нерсе көбүрөөк басымды салат экен кыз кишиге. Жоопкерчилик, жоопкерчиликти бир шаг астыга таштап, экинчи шагты артка таштабаганга аракет кылыш керек экен да. Ошол нерсе баягы үйдө жыргап, ойноп жүрүп эле чыгып калган кезде биринчи моменттерде кыйын болот экен, сөзсүз. Анан Германияга мен билбейм, кыйынчылыгын, катаалчылыгын деле көргөн жокмун, Кудай сактасын. Ал жакта баягы кайра эле кимдер бузат закондучу, байке биз эле мигранттар бузабыз да, болбосо немистер законун бузбайт. Анан эгер биз ал жакта законду сыйлап, алар менен баягы алар кандай жашаса, биз да ошол нерсени сактасак, анда кыйын болбойт экен. Айрыкча Германияда закон иштейт. Айрыкча Германияда мен баягы безопасность деп коет эмеспи, ошол нерсени көбүрөөк билдим да. Ошол эле Германияда жашап жүргөнүм, башка мамлекеттерге чыкканда кечине коркчумун да. Бирок ошол нерсе Германияда болгон жок. Жакшы. Анан кандай ал жакта дагы мисалы ошол студенттер менен иштеп жүргөндөр менен мындай карым катнашта болуп, өзүңөр алча жолугуп турасыңарбы же убакыттын таардыгынан андай эле болбойбу? Кыргыздар менен дейсизби? Кыргыздар менен. Сөзсүз түрдө бизде ар кандай комьюнитилер бар, ошол эле кыргыз жөнүндө IT комьюнити деген бар. Биз ал жакта талыкпай иштеп келебиз. Ошол эле учурда пандемия учурунда Кыргызстан үчүн дагы биз иштедик. Өзүбүздүн Кыргыз Network Academy деген бар, биздин балдар башкарышат. Ал жакта ар кандай семинарлар, воркшоптор өтүп турат. Ал жакта катышып турабыз. Бизде ушу пандемия болгонго чейин Германияда 5 жолу кыргыздардын чогулушуусу болот эле. Баягы ар кайсы майрамдарды повод кылып, ошо кыргыздар жолугуп турчубуз. Сөзсүз түрдө жакын жашаган шаарлар менен айтта болобу, жана курман айттарда болобу, нооруздарда болобу, жаңы жылда болобу чогулуп чай ичип турабыз. Айрыкча Кыргызстандан чыккандан кийин түндүк түштүк деп бөлүнбөй, жакшы бир достук адам өтөт экен да. Ошол нерсени колдонуп биз Германиядан баттан эле жолугуп турабыз. Азыр эми пандемия учурунда андай баттан жолугуштун болбой калды да. Ал нерсени биз каалбай калдык, бирок сөзсүз түрдө кабар алышып турабыз. Жакшы. Эми мисалы баягы дүйнөдөгү ар кандай өлкөлөрдү карай турган болсок, ушундай бир рейтинг чыгып, анан алдыңкы өлкөлөрдө ушул Европа өлкөлөрү, Скандинавия келет эмеспи? Мисалы туура тамактануу ошол эле учурда, спорт менен машыгуу, билим, ошол эс алуу адам үчүн ыңгайлуу шарттар. Германияда ошол жай кандай? Германиядагы бул нерсени өтө жакшы колдошот. Айталы баягы
спортко аябай чукул калып келет экен да. Жөн эле баягы элементарный эле нерселер бул ошо транспорт, баягы беште трамвайларды, автобустарды колдонбостон көбүнчөсү ошо велосипед менен жүрүшөт. Мисалы бул деле бул спорттун бир бөлүгү да, эшикте таза абада, велосипедти. Бирок немистер өздөрүн спорт катары деле кабыл алышпайт да. Бул жөн гана транспорттун бир бөлүгү деп коюшат да. Бирок бул дагы бир чоң спорт. Анан мен өзүм эле айтып кетейин, мисалы мен бир пенсионер досторум бар. Алар менен мен чуркап турам да. Баягы өзүбүздүн жолугушчу пенсионерлер, баягы көбүнчөсү ошо бир 70ке чукулдап калган эркектер, баягы чоң аталар мындайча айтканда. Анан мен ал жака деле баягы планды албай кошулуп калганда, чындап да мен да бир убакта айрыкча пандемия башталган убакта баягы фитнестер жабылып калды, мурун теннис ойночу элек, теннистер жабылып калды. Анан мага бир спорт керек болду, анткени күндүз кечки компьютерде отурам. Анан ошол кезде кой эшикке чыгып хотя бы бир маал чуркап турайын депчи. Анан чуркап баштадым. Анан ошо бир маалдарда чыксам, бир группа чуркайт экен да. Анан бир күнү кетип барып сүйлөшүп койдум, экинчиси сүйлөшүп койду. Үчүнчү күнү алар айтат да, биз мынчада бул остановкада жолугуп, анан мынча километр чуркап, анан кайра келип калабыз депчи. Анан эртең мен силерге кошулуп көрөйүн деп аларга кошулуп, ошентип алар менен ошо рутина болуп калды да, бир моментте чуркап көнүп калдык. Анан элестетип көрүңүз, бизде бир 60тан өткөндөн кийин биздин эле баягы күнү жакындарыбыздан уктум да, ай мен балдарымды чоңойттум, өстү, эми мен өлө берсем болот депчи. Эмнегедир бизде 60тан өткөндөн кийин өзүлөрүнүн баягы өлүүгө даярданып башташат экен да. Алар болсо наоборот пенсиясы бүткөндөн кийин эми жашаш керек деп айтат да. Мен өзүмдүн миссиямды аткардым, иштедим, балдарыма эме бердим. Эми мен өзүм үчүн жашашым керек. Эми жашоо мага башталат деп анан жер кыдырып башташат пенсиядан кийин, эмесин эң акыркы баягы жумушун иштеп коюп, мынакей деп рюкзагын эметип алып жер кыдырып кетишет. Же спортко жакындашат, аны кылышат, муну кылышат. Анан ошентип мен ошо бир группаны таап алып, анан 70 жаштагы чоң аталар менен чуркап жүрөм. Жакшы. Ооба, туура айтасыз. Эми бул нерсе бизде ачык айкын эле көрүнүп атпайбы? 60-70тен кийин, эми керек болсо 50ден кийин деле болду. Баягы эми мен миссиямды аткардым. Алар болсо миссияны аткардым, мен эс алышым керек десе, биздикилер болсо болду эми. Эми балдар ичсин, жерин жедим менен балдар ичсин, балдар койсун дегендей. Албетте, Европаны салыштырып болбойт. Алардын баягы дүйнөнү кыдырганына дагы себеп бар. Бирок эми бизде деле эгерде ийгиликти жаратам десең, ошол учурда эс алам десең, анда азыртан убакытты туура колдонуп, ден соолукка кам көрүп, акчаны аз да болсо чогулта берсе, өзү эле дүйнөнү кыдырганга акча чогулуп калат да. Кыбыраган карашат деп атпайбы? Жакшы. Эми ошол мисалы Германияга, ошол сиз жашап аткан шаарга Кыргызстандын бир каада салтынан эмне жетишпейт экен? Мисалы биздин үрп-адаттан. Эмне жетишпейт? Бул нерсени баягы биз кыргыздар мындай эмеспизби? Баягы жакшы нерсени конокко катабыз. Жакшы тамакты конокко катабыз. Мисалы анан немистерде, мисалы менде жетиштүү дос бар, баягы эмнегедир немистер жашты достукка, то есть биздин жашыбыз достук үчүн эч кандай роль ойнобойт да. Айталы, мен бир досум бар, 55те аял киши. Дагы бир досум бар, ал уже баягы ошо чуркап жүрүп таанышып калгандардан баягы уже 70те. Дагы бирөөсү мисалы 20да. Айтор, достукта биздин жашыбыз роль ойнобойт да. Айталы, биздин сүйлөшкөн сөзүбүз бири-бирибизге кызыктуу болсо, биздин сүйлөшө турган темаларыбыз бири-бирибизге кызыктуу болсо жана төп келсе, бул жакта баягы жаш роль ойнобойт. Анан ошол эле учурда мен ошол жаш кишини өтүп калган досторум көбүнчөсү баягы эмеге чыгарып калышат да, кофе ичкенгечи. Анан жок, мынтип айтышат да, биринчи үйгө келип кет депчи. Анан барып, анан бизде Кыргызстандай болуп башында ойлоп жүрдүм да, азыр барсам ачка бара берсем тамак берет деген сыяктуучу. Анан барсам суу ичесиңби же кофе ичесиңби депчи. Анан макул, эми кофе десек, уже аягында эчтеке жок да. Анан башында ушундай болуп жүрдү. Ошо эң башында эле ушу бир немка подружка таптым. Анан ал ошо университетте мурун иштеп кеткен. Анан кийин ошо университеттерге, студенттерге информация бере турган жерде иштечү экен да. Анан мен ага кечке барып элип экөөбүз эмнегедир тааныш болуп
калдык. Анан ал экөөбүз кийин жакшы подружкалардан болуп калдык. Анан мен аныкына бир жолу барсам мага тамак бербей койду, экинчи жолу барсам тамак бербей койду, үчүнчүсүндө айттым болбойт депчи. Сен баягы бизде кыргыздарда антпейт, вот эме конокко чакырганда тамак жасабайт депчи. Анан мен аны үйүмө чакырдым, келген сайын тамак жасап бердим. Анан эмнегедир ал көнүп кетти да ошол нерсеге. Анан айтып берет да, мен сен Элдора үйгө келип кет деп анан айтып, сен бүгүн эмне менен жегиң келип атат депчи. Эт менен жейсиңби же эти жок жейсиңби депчи. Анан күлө берем да, сен кыргыз болуп калдың депчи. Болбосо ошол нерсени мен немистерден аябай ошол нерсе жок да, баягы конокко дасторкон жайып жайнатат деген нерсе жок. Ошо барса кофесин сунушташы мүмкүн, чай же суу сунушташы мүмкүн. Анан ошо менен сүйлөшүп отуруп анан кетип калышат да. Жакшы, сонун. Меймандос деп ошондуктан айтып калган окшойт да, баягы кыргыздар конокко дасторконун жайып болгон жакшысын жайнатканычы. Кийинки нерсе, ошол Германиядагы кайсыл нерсе Кыргызстанга келбей эле койсо экен деп чочулайт элең? Немистердин бул аябай жакшы суроо экен. Ушу келбей эле койсо экен. Немистердин ушундай деле жаман сапатын же жаман маданиятын көрүп турмун байке. Баягы немистердин бир нерсеси бар да, ар бир айткан, мисалы мен айткан сөздү алар сыйлашат, анан тескери чыгышпайт да. Мисалы бизде политикада же ушундай бир табу темалар пайда болуп кетет го. Бирөөнү айтсаң эле басмырлашып эле, анан жамандашып эле, анан сен сатылып кеттиң, антип кеттиң, анан депчи. Немистер ар бир нерсени сыйлашат да. Эмнегедир мен жасаган бир нерсени жасасам ал деле мейли сенин чечимиң, сүйлөсөм ал дагы сенин чечимиң, өзүң жооп бересиң кертип башы менен, өзүң кылып атасың, өзүң сүйлөп атасың, биз сени сыйлайбыз деген сыяктуучу. Анан жаман деле маданияты же жаман бир нерсе байкап турмун. Жакшы, сонун жооп. Эмнеге дегенде, мисалы биз кайсы жерге барбайлы, кайсы жерде болбойлу, бизди сыйлаган адамдар ошолордун бизге болгон мамилесинен улам биз аларды сүрөттөйбүз да, туурабы? Анан эгерде ошол туура эмес жагын айтып берүүгө, сүрөттөп берүүгө сөз табылбай атса, бул аябай жакшы. Айрыкча кандай? Мисалы, экономикасы күчтүү ушундай өлкөлөрдө экономикасы алсыз, баягы келген адамдарга болгон биздин көз карашыбыз дагы башкача болгондорду көрүп жүрөбүз да. Мисалы, мындай башкача мамиле кылышат. Бирок ошол немис улуту кыргыздарга болгон, негизи эле эмигранттарга болгон, ошо окуп келем деген студенттерге ошолорго болгон жакшы мамилесинен улам сенин жүрөгүңдө, жан дүйнөңдө бир жагымдуу, кызыктуу, жакшы бир эпизоддор калып калган турбайбы? Бул сонун. Кийинки суроом болсо, ошол азыркы учурда Германияда 9 жылдан бери жашап атам деп атасың да. Анан өзүң болсо PPI AG компаниясынын IT технология консультанты болуп иштейсиң, информационный. Жакшы. Эми суроо. Мисалы, азыркы учурда бизде айылда угуп атат да. Улан кыздар, балким 5-класстан 6-класс, же болсо 10-класс, же болсо жаңы эле 11-ди бүттү. Анан алар болсо ошо чет жакка барып окуп келсем деген кыялы бар. Аларга кандай сунуш берет элең? Биринчи, эмнени унутпаш керек? Мисалы, өзүң мына могу мен катаны кетириптирмин, муну кылыптырмын, мындай кылсам болмок экен деген сыяктуу бир жакшы кеңештери барбы? Албетте, баягы сыртка чыгып окуп келем дегендерди мен колдоп коштомокмун. Биз качандыр экинчи нерсени көргөндө биринчи менен экинчини салыштыра алабыз да, байке. Биз Кыргызстандын ичинен эле чыкпай жүрө берсек, Кыргызстанды эмнеге салыштырабыз? Анан мен кээде ушинтип чыгып окуп келсеңер болот эле десем дагы элдин баарын эле чыгарып иймей болду деп дагы мен менен урушкандар бар да. Эми келип чыгып ошол жерде калып калыш эмес, эшигин ачып, башка мамлекеттердин ичин көрүп, салыштырып көрүп, ошол губка сыяктуу бир нерселерди ошол жерден алып келип, ошол нерсени Кыргызстанга колдонсо деп мен ошол нерсени баягы сунуштамакчымын да. Андан баягы азыр айтып кетпедимизби, эмнени туура эмес кылдың депчи, баягы туура эмес деле баягы ар бир биз кылган ошибкадан биз бир нерсени үйрөнөбүз да. Мен ушу убагында ойлоп калдым.
9 класстан техникумга кетип калганым мүмкүн, мен жол ушу университетке тапшырып атканда мүмкүн жолумду кичине узартып койдук окшойт депчи. Анткени немистерде ушул 9 кайсы школдо окуп эле бир техникумга кетип калат деген нерсе жок экен да. Сөзсүз түрдө ушу школду бүткөндөн кийин анан техникумга кетишет экен да, бирок орто жолдон эле 9 класста бизге окшой эле баягы же аягына чейин бүтпөй эле кетип кала турган нерсе жок экен да. Ал жакта дагы техникумдар бар сөзсүз түрдө. Бирок ушу окууну, школду до конца бүтүрүп, аягына чейин алып барып туруп, анан кийин эмеге кетишет да, агыс бөлүң деп коет бул ошо техникумдун эмесине кетишет экен. Анан ошол нерсени мен азыр угуп жаткандар болсо, бизди көрүп жаткандар болсо, ушу биздин мектепте эле эң жакшы деген баа менен эле 11-класска чейин окуп алышын сурамакмын да. Оңой болот тапшырганга. Ал жакта дагы кошумча документтерди чогултуп жүрбөйсүңөр да. Мисалы мен техникумда окуп калган үчүн ушунчалык көп документ чогултуш керек болду. Анткени техникум бизди ошо 1-2 курсун 10-11-классты бүтүрөт деген документти чогултушмак өтө кыйын болду да. Анткени алар кандайчы сен школду окуп атып эле анан орто жолдон эле кетип каласың, бул эмне деген шумдук деген суроолорду берди да. Ошондуктан азыр бизди угуп жаткандар, көрүп жаткандар болсо, ушу биздин окуучулар болсо, биздин айтмакмын, сөзсүз түрдө 11-классты окуп бүтүрүп, эң жакшы баа менен баягы школду бүтүрүп кетсе жакшы болот. Анан кийин ошо өзүлөрү каалаган кесипти тандашса да, кеп ошо сиз жана айтып кеткендей биздин ата энебиз айткан же кошунабыз же тайкебиз айткан кесиптер эмес, именно өзүбүз жүрөгүбүз менен каалаган кесип болсо аябай жакшы болот. Анткени элестетип көрүңүз, сиз деле күнүңүздүн 8 саатын жумушка арнайсыз. Бул жарык 12 саат деп примерно айтсак, ошонун 8 сааты болуп атпайбы? Бул алтындай болгон 8 саат. Ошону биз кыйналып өмүрүбүз өткөнчө иштесек, анда биз өмүрүбүздү текке өткөрүп койгон болобуз да. Анан биз жакшы көргөн кесиптин ээси болсок, сөзсүз түрдө аны мастер болобуз да. Сөзсүз түрдө биз аны жүрөгүбүз менен жашасак, удовольствие алабыз. Андан ушунчалык бир жакшы нерселерди жаратабыз. Ошондуктан өзүлөрү каалаган кесипти тандашса, эң жакшы деген баа менен мектепти бүтүп кетишсе, анан ошо эгер Германияга окуйм деген болсо, анда ошо биздин Кыргызстандагы эле мамлекеттик университеттерден өзүлөрү ошо каалаган факультетти баштап, анан ошо 1 жылдан кийин анан Германияга сапар алышса жакшы болот. Жакшы. Эң сонун анан маектешүүгө деле мен кааласам 2 саат деле отура берсек болот экен. Маек кызык болсо ушинтип отура бересиң. Жакшы. Анан биз дагы мен дагы албетте ошол алыста жүргөн сендей татынакай карындаштарыбыз, эжелерибиз көп болсун. Адамдын жүрөгү таза болсо, бетинен да нур чачырап турат дейт экен, жүрөгүң дагы тазара берсин. Анан албетте жараткандан да тилейбиз ушундай татынакай кыздарды бизге берсин. Ошо Кыргызстанда алыста жүрсө дагы жүрөгү соксун дегендей да. Анан Кудайым буйруса Кыргызстанга келсең дагы ошол Оке радиосу менен чогуу баарлашып, сүйлөшүп, дагы чай ичебиз деген үмүттөмүн. Жакшы күн. Ата энеңе салам айтып кой бизден. Анан Германиядагы досторго. Чоң рахмат Айке, сизге дагы алтындай болгон убактыңызга алып, ушу биздин жаштарга дагы жакшыраак информация жетип калсын деп аракет кылганыңыз үчүн, сиз дагы ушунчалык жаштар үчүн күйгөнүңүз үчүн, ошол нерсени кылып атканыңыз үчүн мени аябай сүйүндүрөт. Сизге ыраазычылык. Сизге дагы жана Оке радиосуна дагы ийгиликтерди каалайм. Сиздин үнүңүздөр дайым эле ар бир үйдү угулуп, сиздердин берген информациялар биздин жаштарга чындыгында эле жардам берип, ошолордун келечегин ачканга баягы жол түзүп берген болсо, биздин миссиялар аткарылды деп ойлойм. Сиздерге дагы чоң ыраазычылык. Сиздерге жакшы күн каалайм. Жакшы туруңуздар. Чоң рахмат. Анан буюрса дагы да кабарлашабыз. Мынакей урматтуу биздин угармандар, көрөрмандар, бизде Германиядагы Эльнура Нуралиева менен маектеше алдык. Анан буюрса, Кудай буюрса, дал ушул биздин маегибизде кимдин мүмкүнчүлүгү боло турган болсо, кайталоосун ок радио чекит KG сайтыбыздан дагы уга аласыздар. Барыңыздарга жакшы күн каалайм.